Канча киши мен мисалы 7 областта тааныштарым бар. WhatsApp'tan сүйлөшөбүз, телефон чалып сүйлөшүп калабыз. Алар сурайт. Мен өзүм политикадан алыс кишимин негизи эле. Мен бир да жолу ушинтип даже президентке дагы, партияларга дагы мактап жактап сүйлөгөн эмесмин. Биринчи жолу болсо Садыр байкеге сүйлөп атам. Любой интернеттен ачып карагыла, мен бирөөнү мактаган эмесмин да, чын айтканда. Анан акча предлагать эткенишкен. Мисалы мен акча кимге кереги жок, баягы акча бүгүн да керек, эртең да керек дегендей көп эле предлагать этишти, бирок арты жаман экенин көрүп, эл жамандап атканын видеолорун көрүп, анан кой ушу жаман көрүнбөй эле коеюнчу деп сүйлөчмөсмүн. Садыр байкеге мен негизи мен өзүм деле барайын деп аткам, ассалам. Негизи тааныбайм, даже саламдашкан эмесмин бул киши менен. Телевизордон эле көргөнүм болбосо. Но мага токтоолугу жакты, үй бүлөсү бир кайраттуулугу жакты. Мына апасы, атасы, баласы казы болду. Өтө кайраттуу киши экен, чын элечи. Көбү өзүнүн программасын айтпай эле биз мындай кылабыз, анан калган оппоненттерин эле жамандаганын ичинде болуп атат. Ошон үчүн көбүнүн уккум да келбей эле, чын айтканда. Анан мага жүрөгүмө жакканы Садыр Нуркожоевичтики болуп атат. Алар даже сүйлөп аткан жеринен элдер суроо бергенде жамандабагыла деп атат. Тигилерди айтсачы, башка оппонент жамандабагыла суранычы. Лучше эмесин уккула деп. Туура айтып атат. Ансыз эле биз баарын угуп атабыз. Бирок эми азыр көңүлүмө жагып, баягы эл жүрөгү менен тандап аткандан кийин менин деле тандоом Садыр Жапаров болуп турат.